Саркынды суу тазалоочу жай Тоң районунда негизги көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Бул көйгөйдү чечүү максатында Тоң райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан саркынды сууларды тазалоочу жай куруу темасында тегерек стол уюштурулду. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар саркынды суу боюнча көйгөйлөр жана аны чечүү жолдорун талкуулашты. 1-январдан баштап бир дагы ушул эс алуу жайы болобу, башка ушул Скулдун акваториясында биз азыр биосфера эки мыйзамга ссылка бар ал жарлыкта. Ошол эки мыйзамдын талаптарына ылайык 500 метрге чейин капиталдык курулуш болбойт, только курортно-рекреационный багыттагы гана курулуш болушу мүмкүн. Андан 2 километрге чейин очистное сооружение жок, бир дагы объект, мейли ал эс алуу жай болсун, мейли ал башка өнөр жай ишканасы болсун, уруксат берилбейт да. Ошондуктан ошол мыйзамдын талаптарын аткаруу боюнча, президент жарлыгынын талаптарын аткаруу боюнча биз азыртан иш жүргүзүп атабыз. Буга чейин айыл-өкмөт башчылары бардык ушул контингентке кире турган эс алуу жайлардын ээлери менен сүйлөшүп, баарыбыздарга маалымат берилген. Көлдүн экологиясын сактап калуу үчүн келдик. Элге жардам берген ушу пансионат, коттеджный городоктор, частный секторларга очистное сооружениеге центральный канализация биякта жоктуктан ушу очистное сооружение куруп берүү боюнча жардам берип, маалымат берип, ошонун баарын эгерде вопростор болсо, ошонун баарына жооп беребиз. Биздин компания 2014 жылы уюлуштурган. 8 жылдан бери биздин компания основной направление ушу очистное сооружениялар. Мындан сырткары дагы насосный станция жана резервуары для питьевой воды курабыз. Тегерек столдо бир топ пансионат ээлери уюшуп, бир эле саркынды суу тазалоочу жай куруу пландалды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жаратылышты коргоо агенттиги эс алуу жайларды текшерүү менен түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келишет. Айлана чөйрөнүн тазалыгы туристтердин агымын арттырарын жергиликтүү калк да түшүнүп калды. Бүгүнкү күндө район аймагында саркынды суу орчундуу маселе болуп саналат. Бүгүнкү проекттин негизинде саркынды суу боюнча окуу болуп атат. Окуу боюнча жакшы маалыматтарды алдык. Кудай буюрса ушул проектти ишке ашып, көлүбүздүн тазалыгын сактоого жакшы аракет болуп атат. Ошондой саркынды сууну сактоо боюнча проекттер келсе, бизге абдан жакшы болот эле. Биз колдойбуз. Бизде азыр ошондой өзүбүз мындай септик салганбыз. Септик негизинде ошол атайын ассенизатор машинаны чакырып, сордуруп, алдыртып тазалап турабыз. Айта кетсек, 2023 жылдын 1-январынан тарта Ысык көлдүн айлана тегерегиндеги пансионаттардын эс алуу жайлардын саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок болсо, алардын иштөөсүнө тыюу салынаары белгиленди. Улутай Курбанкулова, Данияр Аконов, Сергей Мешенко, Тоң районунан.